Премьер-министр 2010 жылдын 7 апрелинде курман болгондорду эскерди. Сапар Исаков Атабейт мемориалдык комплексине барып, апрель окуяларында курман болгон жарандарга Куран окууга катышып, монументалдык тактайчага гүл чамбар койду. Андан соң комплексинин аймагына 300гө жакын көчөт отургузушту. Балдарыбызды унутпайбыз эч качан. Бул Кыргызстандын накта батырлары. Жаман иштерге барбашыбыз керек. Жакшы кадамдар жасашыбыз керек деп. Кыргызстаныбыз мындан ары өнүксүн. Себеби биздин батырлар ошо өзүнүн өмүрүн Кыргызстанга жөн эле берген жок деп биз айтышыбыз керек. Премьер-министр Таза жашоо улуттук компаниясынын алкагында ишембиликке катышты. Өкмөт башчы белгилегендей, 3 ай аралыгында өткөрүлчү ишембиликтерде көчөлөр, ирригациялык тармактар тазаланып, парктар жашылдандырылып, көптөгөн аймактар көрктөндүрүлөт. Ботаникалык бактын аймагындагы Таза жашоо улуттук компаниясынын коомдук жана жаштар уюмдарынын мамлекеттик органдардын 400дөн ашуун өкүлү колдоого келишти. Ошондой эле ишембиликтин катышуучуларына атамекендик эстрада жылдыздары да келип кошулушту. Өкмөттө мамлекеттик чек ара кызматынын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары талкууланды. Ведомствонун төрагасы Уларбек Шаршеев маалымдагандай, кыргыз-өзбек чек арасындагы чектөөлөрдүн алынып салынышына байланыштуу чек арадагы өткөрүү пункттарындагы адамдардын жыш агымы байкалууда. Буга байланыштуу чек ара ведомствосунун штаттык санын кошумча жогорулатуу муктаждыгы пайда болду. Аталган иш баскычтуу түрдө жүргүзүлөт. Тийиштүү чечим долбоору өкмөт аппаратынын кароосуна киргизилген. Өкмөт башчы чет мамлекеттердин тажрыйбасын эске алуу менен өлкөнүн бардык өткөрүү пункттарынын видео көзөмөлдөө камералары менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү тапшырды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун уюштуруучуларынын алдында иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча маанилүү милдет турат. Премьер-министр оюндарын өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча кезектеги жумушчу кеңешмени өткөрдү. Бул үчүн бардык тийиштүү база бар, деди Сапар Исаков. Премьер-министрге оюндарга даярдык көрүү боюнча уюштуруу жана негизги маселелер тууралуу маалымат берилди. Анын ичинде оюн тууралуу жобо, жогорку даражалуу меймандардын спорттук делегацияларынын тизмесин даярдоо, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, анын ичинде чет өлкөлүк өкүлдөрүнүн тизмесин каттоо маселелери бар. Белгилей кетсек, 2018 жылдын 2 сентябрынан 8 сентябрына чейин Ысык көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Премьер-министр Сапар Исаков Ноорус майрамына арналган дипломатиялык кайрымдуулук жарманкеге барды. Өкмөт башчы Бишкек шаарында катталган дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жана ардактуу консулдуктардын ар бир павильонун көрүп чыгып, түрдүү элдердин улуттук тамактарынан даам татты. Кайрымдуулук жарманкенин жүрүшүндө дипломатиялык миссиялардын башчылары өз өлкөлөрүнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып беришти. Я хотел бы пожелать всем кыргызстанцам и всем нашим партнерам, странам нашим дружеским процветания, чтобы было много позитивных эмоций у каждого из нас. И хочу в частности пожелать развития нашей стране, чтобы вот в этот прекрасный день случилось много очень позитивных вещей для наших граждан тоже. И в дальнейшем я очень глубоко верю в бурное развитие моей страны. Я прошу от Всевышнего, от Бога, чтобы наша страна жила в стабильности, в развитии, и чтобы наше будущее было только вот такое процветающее. Большое вам спасибо, успехов нам всем. Спасибо большое. Премьер-министр Сапар Исаков көк бөрү боюнча мелдештин жеңүүчүлөрүн сыйлоо азамине катышты. Өкмөт башчы өз сөзүндө 1-чи орунга ээ болгон команданы куттуктап, күйөрмандарга активдүү колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирди. Алдыда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары келе жатат. Кыргызстандын желеги абдан бийик желбиресин деп тилейт элем. Биздин өлкө Борбор Азияда эң мыкты өлкөлөрдүн бири болсун, деди премьер-министр Сапар Исаков.
Өкмөттө 2018 жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялоо жөнүндө президенттин жарлыгын ишке ашыруунун 3-чү этабы талкууланды. Вице-премьер-министр аталган жарлыкты ишке ашырууну баскычтарга бөлдү. Биринчи этапта региондорду өнүктүрүү параметрлер такталат. Параметрлер мамлекеттик стандарт, курулуш нормалары жана эрежелери документтерде аныкталат. Экинчи этапта көрсөткүчтөр маалыматы. Бул маалыматтар экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция, санэпидемстанция жана башка контролдоо көзөмөлдөөчү органдар тарабынан тастыкталат. Үчүнчү этапта ар бир параметр боюнча чогулган көрсөткүчтөрдүн негизинде алардын каржылоо көлөмү эсептелип, бюджеттик программалаштыруу жүргүзүлөт деп белгиледи вице-премьер-министр. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев кыргыз-тажик өкмөттөр аралык комиссиянын ишинин алкагында Дүйшөмбү шаарында Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен жолугушту. Тараптар президент Сооронбай Жээнбековдун 2018 жылдын 1-2 февралында Тажикстанга болгон расмий сапарын алкагында жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу механизмдерин талкуулашты. Дайыр Кенекеев кыргыз тарап соода-экономикалык жүргүзүүнүн көлөмүн көбөйтүү, бардык тармактар боюнча өз ара пайдалуу кызматташтыкты активдештирүү, соода жүргүзүү жана товарларды ташуу үчүн алгылыктуу жана өз ара пайдалуу шарттарды түзүүгө даяр экендигин белгиледи. Аны менен катар жолугушуунун катышуучулары суу энергетикалык жааттагы кызматташтык боюнча маселелерди талкуулашты. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев Нью-Йорк шаарында өткөн буунун эл аралык декадасында суу саясаты боюнча сөз сүйлөдү. Дайыр Кенекеев өз сөзүндө дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн мөңгүлөрдүн ээрип кетүү коркунучуна буруп, ошондой эле Кыргызстандын өкмөтү тарабынан ишке ашырылып жаткан суу ресурстарын интегралдык башкаруу, калкты таза суу менен камсыздоо жөнүндө маалымат берди. Ал суу ресурстарынын чектелиши эртедир кечтир сууну экономикалык ресурс катары кабыл алууга алып келерин. Буга байланыштуу өлкөлөр бүгүндөн тартып бул жааттагы артыкчылыктуу багыттарды аныктап алуусу зарылдыгын белгиледи. Вице-премьер-министр Кыргызстанда жана Тажикстанда ГЭСтерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруу Борбор Азия өлкөлөрүнүн гидроэнергетикалык керектөөсүн толук камсыз кылып, ошону менен бирге аймактын туруктуу өнүгүшүнө жагымдуу шарттарды түзө ала тургандыгын белгилеп кетти. Бул аптада дагы аткаруу бийлик курамында бир катар кадрдык чечимдер жүрдү. Турат Сагындыков экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары кызматынан бошотулду. Мыктыбек Абиров финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары болуп дайындалды. Ошондой эле бир катар акимдердин орун басарлары кызматтан алынды. Премьер-министр Талай Иманкуловду Чүй облусунун Москва районунун мамлекеттик администрация башчысы кызматынан бошотуу тууралуу буйрукка кол койду. Ага катар Эльмира Медетованы Чүй облусунун Ысык Ата районунун мамлекеттик администрация башчысы акиминин орун басары болуп ээлеген кызматынан берген арызына ылайык бошотулду. Сонунбек Акпаралиев Жалал Абад облусунун Ала Бука районунун мамлекеттик администрация башчысы кызматынан бошотулду. Токто Ильязова Баткен облусунун Кадамжай районунун мамлекеттик администрация башчысынын орун басары кызматынан бошотулду. Өкмөт аппаратынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышуу боюнча бөлүмү бир катар маалымат агенттиктеринде өкмөтү тарабынан башкы прокуратурасына 250 миллион сом бөлүнүшү тууралуу билдирүүлөргө жооп берди. Башкы прокуратурасы тарабынан 2017 жылы Альфа Телеком жана Брастфорд Лимитед компаниясы ортосунда түзүлгөн насиялык келишим боюнча мыйзам бузуу аныкталган. Жана жыйынтыгында 5 миллиард 416 миллион сом өлчөмүндөгү мамлекетке келтирилген зыяндын орду толтурулган. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө мыйзамынын 63 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык прокуратура органдарына мамлекетке келтирилген зыяндын суммасынын жана прокурордук доо арызы боюнча соттун чечими менен кайтарылган акча каражаттарынын 30% алуу укугу берилет. Бишкек шаардык райондор аралык соту 2017 жылдын 4-майындагы чечими менен келтирилген зыяндын 1 миллиард 624 миллион суммасын, башкача айтканда 30%-ын прокуратура органдарына төлөп берүү токтомун чыгарган. Өкмөттүн 2017 жылдын 21 сентябрындагы номер 415-Б буйругуна ылайык 250 миллион сом өлчөмүндөгү сумма жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети менен макулдашылган. Каражат прокуратура орган кызматкерлеринин социалдык көйгөйлөрүн чечүү үчүн, тактап айтканда, административдик имараттарды жана прокуратура органдарынын аймактык түзүмдөрүнүн кызматтык турак жайларын куруу жана оңдоо,
форма тигүү, ошондой эле компьютердик техника алууга багытталган. Кыргызстандыктар арзан интернетке жана сапаттуу электрондук мамлекеттик тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Аталган мүмкүнчүлүк Дүйнөлүк банк тарабынан түзүлүүдө. Банк Кыргызстандын Digital Kassa долбоорун колдоп, 25 миллион АКШ долбоор өлчөмүндөгү грант жана 25 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү кредит бөлүп берүүдө. Долбоор Таза коом программасынын алкагында ишке ашырылууда. Digital Kassa программасынын максаты деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок Борбор Азиянын жана Түштүк Азиянын айрым өлкөлөрүнүн санариптик дивидендтерин алуусуна көмөктөшүү үчүн аларды аймактык жана глобалдык санариптик экономикага интеграциялоо болуп эсептелет. Премьер-министр Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Болорма Амга Базар менен жолугушту. Сапар Исаков Дүйнөлүк банкка өкмөттүн Таза коом санариптик трансформациялоо долбоорун ишке ашыруу демилгесин колдоого алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Digital Kassa Кыргыз Республикасы долбоорун каржылоо биздин өлкө үчүн интернетке карай жергиликтүү жана заманбап маалыматтык технологияларды пайдалануу менен калкка сапаттуу мамлекеттик тейлөө көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, деди премьер-министр. Илимий диссертациялар жана статьялардын санына эмес, сапатына көңүл буруу керек. Окумуштуулар бизнес менен кызматташтыкта иш алып барса, чоң натыйжаларын берет. Өкмөттүн билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы Алмаз Бейшеналиев көтөргөн маселелерди академиктер колдоого алышты. Коомчулукта бул билдирүү бир тараптуу пикирге ээ болбогону менен көбү колдоп жатат. Илимий тармак реформага муктаж. Илим дагы экономикага салым кошуучу тармакка айланыш керек. Ошондой потенциалы бар. Жана дүйнөдө илим бүгүнкү күнү билим берүү, илим изилдөө, анын натыйжасында чыккан инновациялар анан ошонун негизинде экономикага өсүшкө, өнүгүүгө салым кошуп жатат. Бир эле илим бул экономикага салым кошот дегенден алысмы сөзсүз. Илимдин өнүгүүсү менен бул маданият болсун, интеллектуалдык деңгээл болсун, мамлекеттин бардык тармагында өсүш болот. Анткени илим ошол бардык тармакты сүйрөгөн бул локомотив тармак болуп эсептелет да. Экинчиден жөнөкөй мисалдарды алып көрөлү дедим. Мен ошо жазылып жаткан илимий иштердин, ошо макалалардын, ошол эмгектердин, монографиялардын жана диссертациялык иштерди алып көрсөңүздөр, ошо Кыргызстанда бир аз тар чөйрөдө калгандай байкалат да. Бул боюнча бир гана мен тарых багытында мисал бердим, бирок бул мисалдын негизинде бардык эле диссертациялык кеңештердин ишине кайрылгым келди да. Жөнөкөй эле мисалды айтсак, биз диссертациялык темаларды жана Кыргызстанга байланыштырып жазабыз да. Мындайча айтканда биздин илимпоздорду Кыргызстандын ичинде чектеп жатабыз. Туура Кыргызстан маселелерин изилдешибиз керек. Бул биринчи максат. Бирок ошону менен бирге биздин илимпоздорубуз региондун деңгээлинде, дүйнөнүн деңгээлинде илим изилдөөлөргө чыгыш керек. Ошолор жөнүндө ойлоо, ой пикир, анализдерин айтып башташ керек. Ошону доору келди да. Мындайча айтканда дүйнө бүгүн ааламдашып жатса, биз дагы отуруп өзүбүздүн ичибизде кайнай берүүнүн мааниси жок болуп жатат да. Мисалы мындай болду да. Ирландияда бир жакшы модель түзүлдү. Ошо илим дүйнөсү күтүп отура бербестен бизнес чөйрөсүнө барып өздөрү кайрылышты да. Биз ошо бизнес дүйнөсүндө эмне керек болсо, кандай проекттер керек болсо ошолорду изилдеп берели, анализдериңерди жүргүзүп берели, фирмалардын өнүгүүсү боюнча теориялык бардык маселелериңерди биз эсептеп берели, ошондой эле консультацияларды берели деп, мындайча айтканда бизнес дүйнөсүнө басып барып биринчи салам беришти. Анан бизнес дүйнөсүндө да эмне керек? Теория керек, аларга дагы акыл керек, аларга да консультация керек дегендей. Ошентип эки тарап бири-бири менен иштешүүнүн натыйжасында мына көрүп атасыздар, бүгүн ошо Ирландия мисалы ошо бизнес чөйрөсү менен билим берүү, илим тармагы биргелешип, мына азыр өнүгүүнүн жакшы моделдери башталды. Мен да ойлоп жатам, ошо Кыргызстанда ишкерлер менен биздин илим чөйрөсү, билим берүү тармагы тыгыз иштешсе, ортодо көп жакшы жаңылыктар чыгат да. Илим чөйрөсү эшигибизди бекитип албай кайра ачып, биз мындайларды изилдеп бере алабыз, бизде ошол потенциал бар, бизде ошол күч бар десек, менин оюмча бизде коомчулук муну туура кабыл алат деген ойдомун. Ошонун убактысы келип жетти окшойт да. Андан кийин дүйнөдө илимий тармакта коллаборация деген маселе бар. Бул биргелешип иштөө маселеси. Ошо азыр мындай да, биздин Улуттук илимдер академиясы Байланча мамлекеттин Улуттук илимдер академиясы менен келишим түзсүн, анан биргелешип бир проектте иштейбиз дегендин доору өтүп кетти. Азыр ар бир профессор, доктор өзүнүн деңгээлинде, ар бир илимпоз өзүнүн деңгээлинде, же кичинекей лабораториянын деңгээлинде дүйнөнүн башка илимпоздору менен биргелешип иштөө мүмкүнчүлүктөрү ачылды. Мындайча айтканда, мекемелер аралык, мамлекеттер аралык келишимдерди күтпөстөн бүгүн илимпоздор бул жерден туруп Американын, Африканын, Азиянын түрдүү жерлери менен биргелешип өз алдынча иштей алышат. Чогуу макала жазалы деп, чогуу
проект жазалы деп чогуу лаборатория түзөлү, чогуу студенттерге баягы сол авторство кылып жетекчилик кылып берели деген маанидечи. Ушуну биз көтөрүп чыгып ушу демди ойго түшүбүз керек болуп жатат да. Анан ошо жаңыча мына талап болуп турат бүгүн технопарктар түзүү маселеси. Мына өкмөт жаңы токтомун иштеп азыр буюрса жогорку кеңеште да бул мыйзам каралган жатат. Кыргызстанда технопарктарды ачуу, ошол эле идеяларды, стартап борборлорун түзүү, ошону жайылтуу маселелер тууралуу биз илимпоздор бир аз кеңири мындай ойлонушубуз керек болуп жатат. Көрүп жатасыздар, мына бүгүнкү күнгө чейин дипломдук иш жаздырып атабыз бүтүрүүчүлөрүбүзгө, баягы студенттерибизге. Ошо дипломдук иш канчалык деңгээлде ким колдонуп жатат ошону? Жазылат студент ошончо иш үчүн 3 ай, 6 ай иштейт, ал дипломдук иштер барып архивде жатып атат бүгүнкү күнү тилекке каршы. Ал эми мисалы финансы тармагында, экономика тармагында окуган студенттерди ошо акыркы курстан баштап фирма кантип курулат, мекеме кантип курулат, салык кантип төлөнөт деген мааниде ушуларды түшүндүрүү менен ошондой университеттин ичинде эле баягы искусственный болсо дагы фирмаларды куруу тажрыйбаларын сынап көрсөк деген сунуштарды киргизип атам да. Бул эми бул жалпы эле көпчүлүктүн оюнда, баягы жүрөгүндө турган маселелер баягы убактысы келип жетилип калып, айтылып калып, анан коомчулукта баягы талкууга алынып аткан ушундан болсо керек да. Таласта бир гана төө бурчак өндүрүшөт дегендер жаңылышат. Бакай Ата районунда 20 жылдан бери иштетилбей турган кант заводу ишмердүүлүгүн жандандырып жатат. Ишкана мамлекеттик баланстан чыгарылып, ишкерлердин колуна өткөрүлдү. Техникалардын баары келген, бул европейский оборудованиялар келген кезинде келип кошулбай алып келип оборудование коюлган боюнча иштеген эмес. Такыр бирде жолу иштеген эмес. Анан биз ошону иштетип көрөлү деп аракет кылып атабыз. 50 тонна кант кызылчасын кабыл алууга болот. Ошондон 5 тонна сахар чыгып турат суткасына. Круглосуточно иштейт. Азыр ишканада жаңы жабдууларды сыноо менен катар ремонттук иштери жүрүүдө. Андан тышкары дыйкандар менен кызматташууну башташты. Заводдун сырьёго болгон муктаждык маселесин жергиликтүү бийлик дагы чечип берүүгө аракет жасап жатат. Азыр буларга муну запускать этиш үчүн май айында Тростниковый Кызылчаны Жамбылдан сүйлөшүптүр. Азыр мен да Жамбылдын акими менен барып жолугам. Жолукканда ушуларга условия түзүп берем, чтобы тростниктер убагында келип бул иштеп региондорду өнүктүрүү боюнча завод, фабрикалар, ошолордун биринчилеринен болуп биз азыр ушул кант заводун ачабыз, Кудай буйруса, баары эле готовый. Азыр ал жерден да буларга эми на заготовку акча керек экен да. На заготовку анан берде азыр булар быйылкы жылга 7,5 миң тонна кызылча алабыз деп атат. Ошону переработкалаш да, но булардын основной эмеси ядросу жанагы кызылчаны переработкалап турган бул 500 тоннага чейин жетет экен да. Эми бул балдарда да азыр акча каражаты жетишпей атат ошого. Азыр биз фонддон суранып туруп буларга керектүү акча каражаты менен камсыз кылып берсек, булар быйыл 7,5 миң тоннаны чыгарса деле бул Талас үчүн аябай чоң нерсе. Таластын губернатору облусунун экономикалык көрсөткүчүн көтөрүш үчүн аймагындагы ишкерлерине колдоо көрсөтүп жаткандыгына ишендирди. Мисалы, Кыргыз-Орус фондунан кредит алып берүү боюнча ишкананын өндүрүү өлчөмдөрүн жогорулатуу үчүн дагы кошумча каражаттар талап кылынат. Саламатсыздарбы, эфирде Кыргыз өкмөтүндө берүүсү. Биз бүгүн таза коом санариптик трансформацияга арналган маектердин сериясын улантабыз. Анын алкагында мамлекеттик чек ара кызматында кандай өзгөрүүлөр жүрүп жатат, бизге ведомствонун төрагасы Шаршеев Уларбек Зарлыкович айтып берет. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы. Уларбек агай, таза коом санариптик улуттук программанын алкагында чек ара кызматында бүгүн кандай иштер жүрүп жатат? Аз кезде дүйнөдөгү болуп жаткан ар кандай өзгөрүүлөр маалымат коммуникация технологияларына тиешеси бар болуп атат. Ошон үчүн санариптик маалымат коомду түзүш үчүн ар кандай иш-чаралар Кыргызстанда болуп аткан алкагында таза коом программасынын негизинде чек ара кызматында дагы иш-чара алынып барылууда. Бул чек арадан өтүп аткан Кыргыз Республикасынын жарандары биометрика паспорттары колунда болсо, ошолорго тез очередтерде кезекти күтпөстөн өтүүгө шарт түзүлүп, электрондук дарбаза киргизилди деп айтсак туура келет. 2017 жылдын аягында премьер-министр Сапар Жумакадырович Исаков өзү барып тест түрүндө текшерип көргөн электрондук дарбазаны. Бул дарбаза адамдын тиешеси жок, өзү чечим кабыл алып,
Кыргызстандын жаранын биометрик паспорту бар жаранды чечим кабыл алып чек-арадан өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Мындайча айтканда, биометрик паспортту коюп жана сүрөткө түшүп, верификация өткөндөн кийин дарбаза ачып, биздин жаран өтүп кете алат. Бул биринчиден биздин Кыргыз Республикасынын биометрик паспортун толук кандуу колдонууга жана өзүнүн мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга шарт берет, түзөт. Экинчиден, коопсуздук маселелери эмнегенде бөлөк бирөө паспорттун колдонуп алып кетти же бирөөнүн жасалма паспорт менен өтүп кеттиге жол бербейт. Эмнегенде верификация жүрүп атканда жана айтылгандай бармактын тагы паспорттагы берилген маалымат менен дал келет. Жана ошондой эле сүрөткө тартып атканда дагы паспорттагы сүрөтүнө салыштырма келтирилет. Жана ошол эле кезде бул коррупцияны жоюу маселеси да чечилип атат. Жүргүнчү менен чек арачынын ортосунда мамиле болбостугуна жол бербестиги. Өтө азыркы кезде көйгөйлүү болгон бул чек арачылардын санын көбөйтпөстөн туристтердин жана Кыргызстанга келген кыргыз жарандарын өткөрүү санын көбөйтүүгө жол берет деп айтсак туура келет болуш керек. Мындай электрондук дарбазалар азыркы кезде Манас аэропортунда жана Ош аэропортунда 5 дана орнотулду. Ошто 2, Манаста 3. Жана ошол эле кезде ушул электрондук дарбаза билимдик тышкы миграция эсебин алууга системасына кошулган. Ошол электрондук дарбаза системасы менен биометрикалык паспорт алган жарандар гана колдоно алат, Ооба, бул атайын жана айтып кеткендей, биздин Кыргыз Республикасынын 2017-жылда киргизилген биометрик паспорттарга дал келет. Ошо биометрик паспорттун ичиндеги маалыматтар менен ишти апарылат. Эми кимдин эгер биометрик паспорту болсо, ошол жактан барып өтсө болот. Бул дагы бир түрткү биздин жарандарга айтып кетчү нерсе, паспорттарды эгер биометрический болсо, көптөгөн жеңилдиктер болот деген ишендирип кетчү нерсе да. Бул биздин Кыргыз Республикасынын биометрикалык паспортунун артыкчылыгы деп айтсам туура келет. Чоң рахмат. Тышкы миграция деп калдыңыз. Ошол тышкы миграцияны каттоо системасы тууралуу айта кетсеңиз, ал кандай көйгөйлөрдү чечет жана кандай дагы башка долбоорлор менен интеграцияланат? Биримдик тышкы миграциялык каттоо системасы бул жалпысынан Кыргыз Республикасы чек ара кызматында Кыргыз Республикасына кирип аткан жана Кыргыз Республикасынан чыгып аткан бөлөк мамлекеттердин жарандарын, жарансыз жана Кыргыз Республикасынын жарандарын эсеп жана каттоосуна жардам берет. Ошонун негизинде бул башка ведомстволор менен өз аралык маалымат алмашуу, тиешелүү ведомстволор менен маалымат алмашуу жана коопсуздук жагында да бул өзүнүн чоң мааниси бар иш-чара деп айтсак болот. Мурун эгер бир кишини табыш үчүн же өткөнүн билиш үчүн бири-бирибизге кат жиберип убакыт кетсе, азыркы кезде тиешелүү ведомстволор өз арабызда ошо электрондук түрдө бат жана тез аранын ичинде маалымат алмассак болот. Жана ошол эле кезде бирөө кат менен келип бизге берип, анан биз системага киргизип отурбастан, азыр ошо тийиштүү ведомстволор өздөрү учетко коюлат. Чек ара өткөрүү пункттар тууралуу дагы жалпы маалымат бере кетсеңиз да, биз деген ошол өткөрүү пункттарыбызды ээптин талаптарына ылайыкташтыруу процессин баштаганбыз. Бүгүнкү күндө канча чек ара пункттары модернизацияга муктаж, канчасы жаңыланды? Өзүңүздөргө маалым болгондой, 2016 жылдан баштап иш-чара жүргүзүлүп башталган, өкмөт тарабынан тапшырмалар коюлган. Бул иш-чара 2017 жылда өзүнүн жыйынтыктарын бере баштады.
2017 жылы 3 көзөмөл өткөрүү жайы толук кандуу реконструкция жүрүп, мындайча айтмакта реконструкция дегенде оңдоо иш-чаралары биякта болсо толук кандуу курулуш иш болду деп айтсак жаңылбайбыз. Кең булун, Токмок жана Ак Тилек көзөмөл өткөрүү жайлары ишке берилген. Булардын берилгенинде сыртын эле оңдоп койбостон сапатын дагы көңүлгө алынды. Мурун 2 кабинадан 4 кабинадан иштеп аткан болсо, бу жалпысынан киргенге 2, чыкканга 2. Азыркы кезде 10 кабинада иштеп атат. Ошондо чыкканга, киргенге 5тен. Жана ошондой эле 2018 жылы бул иш-чаралар улантылып, Чалдабар көзөмөл өткөрүү жайы дагы ишке киргизилди. Азыркы кезде Кытай Республикасы менен Эркештам, Торгарт көзөмөл өткөрүү жайында реконструкция иш-чаралары жүрүп атат. Бул ээктин талаптарына жооп берчү көзөмөл өткөрүү жайларын куруу боюнча. Жана ошондой эле Өзбекстан менен Тажикстан мамлекеттери менен дагы чек арасында жайгашкан көзөмөл өткөрүү жайларында да мындай иш жүрүп баратат. Мунун баары биринчиден сиз айтып кетмекчи, мунун айтылгандай чек ара коопсуздугун жана коопсуздук маселелерин эске алуу менен жана ошол эле кезде чек арадан өтүп аткан жарандарга ар кандай шарттарды түзүп берүү иш алкагы деп айтсак болот. Акыркы учурда ошол түштүктөгү чек ара пункттарында тыгындар пайда болуп жатат да, бул көйгөй бүгүнкү күндө кандай чечилүүдө? Өзүңүздөр билгендей, сентябрь айында көптөгөн келишимдер кол коюлуп, ар кандай чектөөлөр алынган. Ошол чектөөлөр алынганда элдердин саны чек арадан өтүп аткан кескин көбөйгөн. Бул катнаш, элдердин катнашы жогорулап десек болот. Көптөн бери келе албайткан, бири-бирине бара албайткан тууганчылык мамилелер жанданып атканын эске алып, жана ошондой эле соода сатык. Эки элдин соода сатыгынын өнүккөнүн көрсөк болот. Ошонун негизинде туура айтасыз, көптөгөн тыгын пайда болуп көзөмөл өткөрүү жайында. Бул бизге чоң көйгөй болду. Ошонун негизинде президентибиз тараптан жана өкмөттүн тараптан, премьер-министр тараптан тапшырмалар коюлган ушул маселени чечүү боюнча. Башында 3төн кабина болчу, кирүүгө чыгууга бардыгы 6 эле кабина болчу. Мунул кабиналардын санын биз көбөйттүк, документ текшерүү кабина иш ооруларын 5тен кылып 10го жеткиргенбиз. Бирок бул маселе да чечилбегенинен азыркы кезде 14 кабина жалпысынан бар, 7 кирүүгө жана 7 чыгууга. Жана ошондой эле азыркы кезде дагы имараттарды коюу иш-чарасы жүрүп атат. Эгер ал Кудай буйрса ал иш-чаралар бүткөндө дагы 16 документ текшерүү кабина ишке кирет. Ошонун жалпысынан 30га чейин чыгып, жанакы тыгындар болбойт деп ишенебиз. Жана ошондой эле жүгү менен кетип бараткан адам, жүксүз кетип бараткан адамдар бири-бирине тоскоолдук кылгандыктан атайын 2 жол салынды. Бирөө жүк ташып, жүгү менен бараткан жарандарга, экинчиси шашып, өзүнүн иши менен кетип бараткан жарандарга. Бири-бирине тоскоолдук кылбай өтүүгө жана убакытты кармаганга шарт түзүлдү. Мындай иш-чара бир эле достук көзөмөл өткөрүү жайында эмес, бул башка да көзөмөл өткөрүү жайларында иш алып барылып атат. Мисал алганда, Кадамжай көзөмөл өткөрүү жайында болгону 2 эле кабина бар болчу, документ текшерүү. Бул киргенге чыкканга бирден. Азыркы кезде аякта 4 кабина иштеп атат. 2ден кирип чыкканга. Жана ошондой эле ушундай эле маселе Маданият көзөмөл өткөрүү жайында Жалал Абад областында пайда болгон. Аякта да иш-чара жүргүзүлүп, 2ден кабина иштеп калды. Бул үчүн иш-чараларды жүргүзүү алкагына дагы өкмөт тараптан жардам берилип атат. Бул чек арачылардын санын көбөйтүү боюнча. Эмне кабина куруу бирөө, а ошо кабинада иштеш үчүн чек ара кызматкерлеринин санын да көбөйтүү боюнча. Уларбек Сарлыкович, сизге рахмат. Суроолорубузга жооп берип, убакыт бөлүп кеткениңиздерге.
Биз бүгүн Таза коом санариптик трансформациянын алкагында чек ара кызматындагы реформалар тууралуу маек курдук. Маектешкен Жеңишгүл Шабданбекова. Саламатта калыңыздар.